Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Эфирде Дата программасы. Бүгүн биздин башкы темабыз туризмдин потенциалы. Биздин коногубузда бүгүн Данияр Абдыбеков, Данисо туристтик компаниянын башкы директору. Саламатсыздарбы, кош келдиңиз студиябызга. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин жалпы бизди чакырганыңыздарга чоң рахмат. Биздин бүгүнкү талкуулай турган темабыз туризмдин потенциалы. Негизи Кыргызстанда жана Орто Азияда аймагында кандай туризмди сиздин көз карашыңызча өнүктүрсө болот. Буга чейин да иш алып барып жүрөсүздөр. Негизи ошо жаңы жаш ишкердин көз карашы боюнча Кыргызстандын жана Орто Азия боюнча туризмдин потенциалын, келечегин кандай көрөсүз? негизинен эле Кыргызстанда туризм өнүгүп келе жаткан, экономикага салым кошуп келе жаткан бирден бир сфералардын бири туризм. Бирок ошентсе дагы биздин внутриваловый продуктка кичине мындай салымын аз эле кошот экен. 2010-жылы мындай салыштырып карасак 500 миң эле турист келиптир Кыргызстанга 2010-жылы. Бул биздин Кыргызстанда эгерде мамлекетибизде стабилдүүлүк болсо, ошондо гана Кыргызстаныбызга туристтер келет. Анан Борбордук Азия боюнча негизи туризм потенциалы азыртадан Өзбекстанда, Казакстанда өнүгүп келе жатат. Анан Кыргызстанга дагы көбүрөөк новаторлук иш жасашыбыз керек. Өкмөт тарабынан өкмөт көбүнчө негизинен эле ушул туризмге салымын эбегейсиз кошуш керек. Ошондо гана Кыргызстан өнүгөт. Анан Кыргызстандын туризми өнүгөт. Туризмди эгерде өнүктүрүп алсак, экономикага салымы көп эле мындай чоң болмок да. Сиз айтып кетсеңиз, буга чейин кандай биринчи кадамдарыңыз болду ишкерликте, туризм тармагында? Өзүңүздүн ишмердүүлүгүңүз эмнеден баштадыңыз? Ошо Данисо фирманын куруп, жаш ишкерлердин бири катары кандай башталышы болду? Биз Данисону бизди туризмди өнүктүрүү биздин биринчи максат болчу Кыргызстанда. Анан биздин эле ошол биринчи очередь биздики Кыргызстандагы жашап жүргөн биздин эле тургундарды, жашоочуларды чет өлкөгө алып барып, аларды көрсөтүп келиш керек болчу да. Анан биз алып биринчи коңшу мамлекетибиз Казакстан болгон. Ошол жака туристтерди апара баштадык. Ал жактан Казакстан Алматы шаары кооз шаарлардын бири. Анан ошол жакта Алматы шаарын көрсөтүп, кооздугуна суктантып, анан алып келдик. Алып келип туристтерди алып келип, Алматыдан туристтерди Бишкек ысык көлгө алып келип эс алдырып аттык. Алматы шаарына биз туристтерди өзүбүздүн 2000 баштаганыбыз, биз 2017-жылы баштаганбыз. Иштеп баштаганыбызга уже бир 2 жылдай болуп калды туризм тармагында. Көз карашыңыз боюнча Орто Азиялык мамлекеттер арасында бири-бирин тааныбаган атайын бир эс алуучу жайлар болушу мүмкүн. Макулсузбу? Негизи Орто Азияда бири-бирин жакындатууга, тааныганга, маданиятты, эл катары бири-биринин салттарын үйрөнгөнгө, таанышканга негизи туризм салымы бар. Кандай ойлойсуз ошол? Негизинен эле бул достук туризм. Эгерде Өзбекстандан туристтер бизге келсе, өзбек жарандары, казактар бизге келип, кайра биз Казакстанга же Өзбекстанга барсак, биздин достук мамилебиз чыңдалат да. Ал жактын өнүгүп өсүшүн көрөбүз. Биз дагы ошону каалайбыз. Анан ошондо гана мындай туризмдин негизи бирден бир багыты ошол да, достук мамилени чыңдоо. Андан кийин экономика жагын басымдуу кылуу. Анан азыркы учурда Өзбекстан аябай мындай ачык болду. Анан туристтин баары, кыргыздар ошол жака барып, маданиятын көрүп келип атышат.
кандай өзгөчөлүктөрдү кардарларга сунуштап жатасыздар азыр? Азыркы учурда биз бирден бир мындай өзгөчөлүктөрүбүз баабыз негизги Алматы шаарына болгон поездкада 1500 сом. Бул аябай эле аз акча. Төмөн баада Төмөн баада биз жеткиликтүү кардарларга жеткиликтүү баада эс алдырып алып келебиз. Анан тышкары Өзбекстанга 5500 сом. Бул Ташкент шаарын көрсөтүп алып келебиз. Анан азыркы пландарыбыз биз башка дагы коңшу мамлекеттер эмес, биз Европага жана алыскы мамлекеттерге пландарыбыз бар биздин. Азыркы учурда талкуу болуп жаткан Казакстанда сунуш көтөрүлдү. Жаңылышпасам Дарига Назарбаева сунуш кылды. Негизи Орто Азия боюнча бир мындай жибек жолу алкагындагы, эски жибек жолунун алкагында азыркы жаңы мааниде туризмди мындай жибек жолу алкагындагы туристтик виза деп 3 мамлекетти сунуштап жатат. Негизи 2 мамлекеттен башталган, Казакстан менен Өзбекстан. Анан биздин министрликте айтып атат кошулабыз деп. Сиздин оюңузча ошол негизи иштеп калса мындай Орто Азиялык Шенген катары. Негизи Кыргызстан биздики мамлекет визасыз режим бар. Бирок ушунун кандай таасири, пайдасы барбы деп ойлойсуз ошо 2 мамлекет сунуштап жаткан ушундай бир долбоорго? Бул негизи долбоорлордун жакшы долбоорлордун бири деп бүт эле эксперттердин баары айтып келишүүдө. Анан Кыргызстанга көп эле пайдасы тиймек. Бул өзүбүздүн коңшу мамлекет, жибек жолу. Анан биздин негизи Өзбекстанга уже башталгандан кийин биздин өкмөт тарабынан тез аранын ичинде ошол жибек жолго кошулуш керек. Тез аранын ичинде картаны жазып, анан иштеп чыгыш керек да. Бизге пайдасы бир чоң да. Сиздин пикириңизче, могу жаңы 25 январда тарта Кыргызстанда алгачкы жолу ачык асман долбооруна 5-эркиндик абада, аба кеме, аба каттамдарда өтүп атат, эми ишке кирет да. Оюңуздар кандай кабыл алдыңар? Негизи туристтик чөйрө кандай кабыл алды? Бул туристтик чөйрө негизи бул ачык асман долбоору 15 жылдан бери Кыргызстанда саясатын жүргүзө албай, эптеп арабасын сүйрөп келатат. Негизи ачык асман долбоорун эбак эле киргизиш керек болчу. Ол бирден бир себеби башка коңшу мамлекеттерди менен негизи салыштырсак 40%га биздин авиакаттамдагы билеттерибиз кымбат да. Мисалы үчүн көбүнчө эле биздин жарандарыбыз Алматы менен авиарейс менен учуп кетип атат. Башка эс алгандар, башка чет өлкөгө барып ошол жак менен авиарейс билетин сатып алып учуп кетип атат да. Биздики авиакаттамдар негизи монополиялашып кеткен. Анан эгерде ачык асман саясатын мындай жүргүзгөндө биздин мамлекетке көп салымдар кошулмак. Бул инвестиция бирден бир керектүү нерселердин бири биздин өкмөттүн иштеп чыгыш керек. Могу ушул ачык асман саясатын мурун эле иштеп чыгыш керек болчу. Бирок азыр киргизгени эң туура инвестицияга жол ачат ачык асман саясаты. Сиздин пикириңизче авиа билеттер төмөндөшү мүмкүн баасы? Ачык асман саясатынын ошо билеттердин баасы төмөндөйт. Буга чейин киргизилген 2012 жылы визасыз режим Кыргызстанга 44 мамлекетти, азыркы учурда тышкы иштер министри дагы 10 мамлекетти кошуп 54-кө чейин жеткирет деп атат. Кандай баа бересиз? Туура болгонбу убагында кадам? Кандай пайда алып келди мамлекетке? Туризм бизнесинде негизи визасыз режим керекпи бизге? Негизи визасыз режим бизге керек да. Туризм тармагын өнүктө турган бирден бир мындай способ. Анан ошо айтып атпайбы, 2010 жылы бизде араң 500 000 турист болсо, азыр саны 4,5 миллионго жеткен деп. Ошолордун ичинен 70% бул СНГдан,
келген, анан калгандары 30% бул экстремалдык туристтер. Анан ошол жактан эгерде 30 эле пайыз болуп атат биздин туристтердин саны, чет өлкөдөн, алыскы чет өлкөдөн келгендердин саны. Эгерде визасыз режимди мындай киргизсек, биздин мамлекетке туристтерди тарта турган механизмдердин бири да бул. Бизге кызык, менимче айтып кетсеңиз, могу жалпы туризм чөйрөсүндө фирмалар арасында негизги азыркы абал кандай? Жалпы акыркы жаңы баштадыңыз, бирок жаңы жаш ишкер катары кандай мындай пайдалуу жактарын жана терс жактарын көрүп атасыздар? Пайдалуу жактарынын негизи бул компаниялар өзүнүн арабасын өздөрү эле тартып келатат. Өкмөт тараптан мындай жардамдар көп болбойт. Өзү бренд мындай видеороликтерди тартыш керек мамлекет негизи. Мамлекетке өзүнүн туристтерди тартып алып келиш керек. Компаниялар өздөрүнүн аракети менен эле туристтерди көбөйтүп атат да. Ошол 4,5 миллион турист бизге Кыргызстанга мындай келиптир. Бирок ошолордун санын туристтик компаниялар эле алып келип атат да. Буга чейинки өткөн долбоорлор, мисалы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жана башка айтып кеттиңиз, мамлекет өзү атын даңазалоодо, атайын бир чет өлкөгө таанытууга салымын кошуп иштеп туруш керек деп. Ушундай долбоорлорго кандай көз карашыңыз? Бул дүйнөлүк көчмөндөр оюну бизде Кыргызстанда 3 жолу өттү. Дүйнөлүк көчмөндөр оюну. Анан салымы көп мамлекеттерден келишти, таанылып атат. Биздин өзүбүздүн көкбөрү, өзүнүн этноспорт таанылып атат. Бул дагы плюс. Кыргызстан ушундай дүйнөлүк деңгээлде дүйнөлүк көчмөндөрдүн оюндарын өткөзүп атат. Анан азыр башка мамлекетке дагы, Туркия мамлекетине өткөзүп берди. Бул дагы Кыргызстандын салымы негизи чоң. Ушул дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын туристтерди тартуудагы. 2018-жылы аймактар өнүктүрүү жылы деп жарыяланган. Сиздин пикириңизче, бул ушул жарыяланган жылдын туризм бизнесинде, ишкерликте, жалпы аймактарды өнүктүрүүдө туризмдин орду кандай, таасири болдубу, бир жылыш болдубу ошол тармакта? Өнүктүрүү жылында, аймактарды өнүктүрүү жылында негизи эле көбүнчө эле тоолуу региондорго, тоолуу аймактарга туристтер көбүнчө барышат. Ошол жактын продукциясын сатып алат. Ошол жерде жашап аткандардын, жашоочулардын продукциясын сатып алып, аларга көп эле мындай жардамдары, андан кийин туристтик базалар бар аймактарда. Аларга мындай аймактарды өнүктүрүү жылы бул жакшы самалыктардын бири болду. Ушул 2018 президентибиз белгилегендей аймактарды негизи туризм жагынан эле өнүктүрүп кетсе болот да. Сиздин негизги кардарлыгыңыз, чет өлкөлүктөрдүн саны, пайыздык көрсөткүчү кандай? Негизги көп чет өлкөдөн келген кайсы мамлекеттерден келет? Бизге көбүнчө чет өлкөлөрдөн азыркы учурда эмеден, Турциядан келишти. Ошол дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна биз аркылуу келип, ошол дүйнөлүк көчмөндөр оюнун көрүп кетишти. Андан тышкары сезон башталганда көлгө жанагы эс алуучулар келишти, Россиядан келишти, Казакстандан, анан быйыл Өзбекстандан көп келишти туристтер биздин Кыргызстанга. Ошол биздин фирма аркылуу жанагы ысык көлгө барып келип эс алып кетишти. Анан мындай пайыз өлчөмү менен азыркы учурда туризм тармагы акырынданып өнүгүп келатат. Эгерде дагы мамлекетибиз ушул туризм тармагына салым кошсо, биз Швейцарияга негизи айлансак болот да. Азыркы маданият, маалымат, туризм министрлиги тарабынан сиздин бааңызча кандай өтүп атат иш-чаралар? Багыт берип жатабы? Негизи бир жаңы өзгөчөлүк барбы жаңы министрдин келиши менен, же дагы али эртеби айтканга?
Министр жаңы эле келди, келгенине 1-2 айдай эле болду деп айтсам болот. Анан министр келгенде эле мындай буум же катуу эч нерсе боло элек. Дагы биз али эрте ушунча бир нерсе кылып коюш керек дегенде болбойт го дейм. Мындай убакта 1-2 ай эле болду. Анан бирок негизи ал өзү туризм тармагында иштеп келген. Анан өзүбүздүн негизи туризм тармагында концепция жок да бизде. Концепция туризмди өнүктүрүүдө концепциябыз жок. Ошол концепция эгерде жакшы бышык концепцияны ойлоп таапсак, туристтерибиздин саны көбөймөк деп ойлойм. Ошол эле мисалы үчүн Алматы шаарына биз бир 10 000 деген 20 000 деп туристтерди мындай алып барып аттык, эс алдырып келип аттык да. Анан эле бизде карап турсак, Бишкекке келе турган туристтердин саны аз да. Бул бир жаңы багыт десек болот, Бул Бишкекти да жаңы багыт. Азыркы учурда мисалында. биз казактар менен мындай сүйлөшүп атабыз эме боюнча. Өзбектер менен да сүйлөшүп атабыз. Ошол жаңылык алып келели деп бул биздики политический туризм деп. Бул Европада уже болуп отурган, Центральный Азияда, Борбордук Азияда политический туризм негизи жок экен да. Биз ошону жаңылык кылып алып келели деп азыркы пландап атабыз. Политический туризм деп. Бул чечмелеп берсеңиздер көрүүчүлөргө, бул эмне мааниде, кандай жүрөт? Бул биздин өзүбүздүн мисалы үчүн Ошондо саясий туризм деп атасызбы? Саясий туризм бул чет өлкөлүктөр мисалы үчүн көбүнчөсү эле кызыгат биздин ак үйгө кирип же мэрияга кирип отуруп өзүбүздүн мындай ошо имараттарыбызды көргүсү келет, кызыгат. Анан бизде көп эле саясий 2010-жылы революция, 2005 революция болду. Ошо революция болгондон кийин мындай чет өлкөлүктөр негизи кызыгышат экен. Биздин ошол ак үйгө кирип көрүп, туристтик компаниялар менен негизи мындай концепциясын ойлоп табалар экен. Политический туризм боюнча анан биз эметип атабыз, чыгарып атабыз. Анан ошол жактан активисттер бар, жергиликтүү Казакстанда активисттер бар. Алар менен биздин өзүбүздүн активдүү күчтүү жигиттер менен тааныштырып, бири-бири менен ой бөлүштүрүп, мындай өзүчө бир площадка түзгүбүз келип атат да. Ошондо фирмаңыз алкагынын ичинде? Бул фирмабыздын алкагынын ичинде. Анан Маданий туризм десек да болот да, кошулуп кетет. Маданий туризмге да кошулуп кетет. Негизги биринчи кадамдарыңыз кандай болгон баштаганда? Эмне себептен туризм тармагын тандадыңыз? Кандай келечегин көрдүңөрбү? Потенциалы кандай дейсиз? Бул тандаган себеби өзүбүз негизи саякаттаганды жакшы көрөбүз. Анан саякаттаган адам болгондон кийин өзүбүз бир фирма ачып, башкалардын дагы саякаттаганын мындай башкалар дагы саякаттагысы келишин мындай биз да көргүбүз келет да, саякатташсын. Ошон үчүн биз эменин турфирманы ачтык, элдерди көрсөтүп, маданияттын бөлүшсүн депчи. Биздин негизги меники максатыбыз бул акча табуу эмес, бул туризмди өнүктүрүү, ошого салым кошуу да. Жаш ишкер катары туризм тармагына жаңы кирип жаткандары кандай мындай бир оор мүмкүнчүлүктөр же жеңил бир жакшы көз караштагы жаңы идеяларды ойлоп жатасыздарбы же бир жаңы багыттарды кандай сунуштай алат элеңиз? Мисалы туризм тармагында. Туризм тармагында биз ошол эле жаңы кирип жаткан кезде бул мындай эле биздики мындай туризм болчу. Элдерди ошол эс алдырып, көрсөтүп, жаңы багыттар менен жаңы ойлор алмашып алар менен, туристтер менен. Анан азыр биз ошол айтып жаткандай эле жаңы эле бул саясий туризмди биздин жаңы багытыбыз бул саясий туризм, ошону азыр тандап алдык да биз. Ошону жакында иштели деп. Анан эгерде туризм тармагында мындай отуруп калсаң эле иш жүрбөй калат. Улам кыймылдап туруш керек. Кыймылдын арты менен көп жетишкендерге мындай жетсе болот да. Жалпы туризм тармагында кандай көйгөйлөр бар деп баса белгилеп кетсек болот? Жана биздин бир жакшы жактарыбыз барбы башка мамлекеттер салыштырмалуу?
Бул башка мамлекетке салыштырмалуу биздин бийик тоолорубуз, өзүбүздүн айта турган природабыздын ысык көл, көп эле ошол өзүбүздүн Кыргызстандын өзгөчөлүктөрү бул туризм тармагында мындай Кыргызстан ачык да. Туристтер келип эс ала алышат. Бирок биздики укук коргоо органдары, жанагы милиция болобу, алардын билими жоктугунан көп нерселерге душар болуп атат. Кээ Ошол туризм терс тармагы мисалдар терс бар, мисалдардын бири бул. Анан биздин мамлекетке негизи стабилдүүлүк керек. Ошо стабилдүү болсо ошондо гана туристтердин саны, агымы көп болот деп ойлойбуз. Чет Анан өлкөлүк концепция жарандар үчүн негизи ошол эле концепция айта турган болсом, туризм министрлиги концепцияны тез аранын ичинде ойлоп табышы керек. Аны ойлоп таппасак, туризм тармагы жоголуп кетиши мүмкүн. негизи ушул туризм тармагында жеке компаниялар арасында жана өкмөт арасында бир байланыш барбы, иштешетпи же атайын бир жыйын болуш керекпи, же кандай негизи байланыш баалайт элеңер? Негизи Барбы? байланыш, эгерде туркомпанияларга мындай керек болсо, өздөрү барып, туризм министрлигине барып, ошол жеринен информация алса болот. Бирок биз өзүбүз жанагы агенттикке бардык, ошол барсак департамент туризмга мындай көп мындай маалымат бере алышкан жок. Анан ошол эле иштеп отурган департаменттеги адамдардын билим сапатын дагы жогорулатыш керек деп ойлойм. Анан тышкары мындай атайын эме болуп туруш керек. Департамент тарабынан атайын чогулуштар болуш керек. Көйгөйлөрүн угуш керек. Жеке менчик фирмалар чакырып, ишкерлер чакырып, жеке ишкерлерди чакырыш катышуусунда. керек. Жеке ишкерлердин катышуусунда атайын площадка түзүш керек деп ойлойм. Андай площадка азыр мен иштеп отурган учурда мындай көрө алган жокпуз да. Ошонун айынан биздин туризм аксап атат деп ойлойм. Пикир алышыш керек, Тажрыйба алмашыш керек. Ошол кандай болушу мүмкүн ошол аянтча? Мисалы кандай ойлойсуз, кандай багытта жүрүш керек? Байкабадым дедиңиз да. Туризм департамент жана жеке менчик туристтик. Эгерде отуруп мындай круглый столго отуруп пикир алышып, конференцияларды эгерде тез бат-баттан мындай өткөзүп турса, алар менен тажрыйба алмашып турганда гана мындай оң жолго түшөт беле деп ойлойм. Жеке ишкерлер өздөрүнүн багытын берет эле туризмди өнүктүрүү саясатында. Кемчиликтерин айтат эле кошумча кылып. Мындай да суроо бар да. Кээ бир учурда, кээде парламентте дагы угуп жатабыз. Мындай туристтерди, башка чет өлкөлүктөрдү бир коркунуч жагдайда же бир коркунуч бир нерсе алып келиши мүмкүн деген пикирлер айтылат да. Сиз туристтер менен иштешип турасыңар, тажрыйба бар. Негизи чет өлкөлүктөр чынында коркунуч алып келиши мүмкүнбү? Эмнеге ушундай угуп жатабыз? Анан же визасыз режим кереги жок, жош керек, же ачык асман долбоору да керек эмес деген пикирлер айтылат да. Кандай жооп берет элеңер? Негизи мындай азыр мамлекет көптөн бери жүргүзө албай келаткан саясатын эми-араң жүргүзүп атат. Буга дагы өзүбүз колдошубуз керек, ал мамлекет. Жетишкендик катары мен баалайм ачык асман саясатын. Андан тышкары визалык режимге дагы аз токтоп атабыз. Бул келип бир көйгөйдөн келип чыккан нерсе да, визалык режим деп. Эгерде ошол визасыз режимди мындай Кыргызстанга закондуу мындай кабыл алып, эгерде киргизсек, бул коптонуу иретинде терс жактары деле болбойт деп ойлойм. Сиздин оюңузча биякта бир терс же бир коркунуч алып келе турган нерсе жок. Эгер өлкөгө туристтер мындай мыйзам ченемде келип эс алып жатса, жалаң пайда деп ойлойсуңарбы же бир коркунучтары барбы? Угабыз да, кээ бир депутаттар айтып калат. Туристтер мисалы ар кандай бир экстремисттик уюмдардын туристтери катары келеби же террористтик уюмдан келетпи деп. Ошого макулсузбу ушундай ойго? Негизи мындай туризм жаатында терроризмге негизи
бул жеке ишкер болгондон кийин, туристтик фирма ачып аткандан кийин анан ошол эле террористтерди алып келип алып өлкөнүн маданиятына коопсуздук алып келип аткандан кийин бул ойго дал келбеген нерсе ойго болбосу. негизи дал келбейт да. Күлкүгө келе турган нерсе. Анан туристтерди Оюңузча буга кошулбайсыз мындай негизи пикирлерге? мындай пикирге кошулбаймын. Туристтер бизге мамлекетке келсин, экономикабыздын шарты көрүп жатабыз. Азыр деңгээли аябай эле азыркы учурда түшүп кетти. Жерде турист, ар бир келген турист ошол эле ар бир аймакка салымын кошот. Инвестор катары айтсак болотпу аларды? Инвестор катары алар инвесторлор да, туристтер негизи. Ошол эле келип отурган жерлерге мейманканаларга жайгашат, акчасын төлөшөт. Тамак аш жайлар. Тамак аш. Анан келип бул инвестиция катары эсептейм. Туризм тармагында. Негизи Данис туристтик компаниянын келечегин кандай көрөт элеңер? Кандай сизде багыт бар, философияңыз кандай? Бул фирманын келечеги кыргызстандык туристтерди жана башка өлкөлө келе турган туристтер биз максатыбыз биринчи койгон миссия бул массалуу алып келиш. Буларды алып келип көрсөтүп, анан Кыргызстандын туризмин өнүктүрүш, анан биздики акча табуу эмес. Биз мындай акча табуу, бирок акчасын сороп алуу эмес да биздики. Ошол эле мындай сервис көрсөтүү, качество. Анан биз ошол эле апара турган жерибизге туристтерди укук коргоо органдары менен сөйлөшүп, жергиликтүү айыл өкмөттөгүлөр менен сөйлөшүп айтабыз, биз ошолордун коопсуздугун бизге сактап бергиле, карап бергиле. Негизи туристтердики коопсуздукта анан мындай ЧП чыгып кетсе эле Кыргызстанда туристтердин коопсуздугуна залалга келип, анан информация чыгып кетип эле эме болуп калат да. Ошон үчүн таасирин берет да. Кара пиарга айланып кетиши. Кара пиарга айланып, анан биз укук коргоо органдары менен иштешебиз. Алар менен биргеликте туристтердин коопсуздугун, биринчи очередь туристтердин коопсуздугу бизге. Негизи кандай кеңеш берет элеңиз жаңы жаш ишкерлерге, жаш кыз жигиттерге, негизи биздин жарандарыбызга? Негизи бизде туризм көп айтылат. Туристтик потенциал абдан чоң өлкө, келечек кең деп, бирок эмнеден баштоо керек, кандай туура кадам, эмнеден биринчи кадам башташ керек, кандай кеңеш берет элеңер эгерде ошондой биздин көрөрмандар биз баштайт элек деген ойлор болсо аларга? Негизи бир чоң сөз менен айтабыз да биз. Туризмдин потенциалы чоң. Туризм бизге Кыргызстанга көп пайдасын алып келет депчи. Ошол эле айтып коюп, саясат жүргүзбөйт да. Жүргүзбөйбүз. Иш жүзүндө аткарышыбыз керек. Талыкпаган эмгектин арты менен жемишин көрөбүз да. Анан жаштарга айтарым, буларга айтарым, жаш азыр өсүп келаткан, туризм тармагында окуп келаткандарга талыкпаган эмгек керек. Ошондо гана биз Кыргызстанга салымыбызды кошобуз, анан ошол эле учурда өзүбүзгө пайда алып келебиз. Бизнес баштоодо мисалы эмнеден башташ керек, эмнеден кооптонуш керек? Өзүңүз тажрыйбадан. Бизнес баштоодо негизинен өзүнүн жумушун хобби кылыш керек. Мен ушул багытта мен иштейм, ушул тармакка мен пайда алып келем. Андан бизнес баштоодо бул акча мынча таба алам деп эле ойлобош керек. Биринчи учурда өзүнүн койгон максатына жетиш керек. Бул койгон максаты бул мисалы үчүн ишкерлер өздөрүнө мисалы үчүн туристтерди алып келем деп атат. Ушунча турист алып келиш керек, ушунча көп аракет кылыш керек, ошондо гана жемишин көрөт. Бир кооптоно турган мисалдар барбы? Эмнеден бир ойлонуп кадам ташташ керек? Мисалы туризм компанияны ачабыз деп жатканда кайсы мындай эки мисал менен кадамдар жасап, эмнеден баштоо
туура эмес жери кайында, мисалы терс жактары? Эгерде адамга ошол иштейм деп өзүнө уверен болсо, өзүнө ишенсе, ошол эле кесипти алып кете алам деп, ошондо гана ошол кесипти алып предпринимательство жагын мындай туризм тармагына салым кошом десе, ошондо гана мындай коптонбой деле койсо болот да. Коптонгону эмне, бул регистрация керек. Мыйзам чегинде? Мыйзам чегинде эгерде иштесе, коптонбой эле койсо болот деп ойлойм. Азыркы биздин байкообузда мындай көп жаңы туристтик фирмалар ачылып жатат. Негизи жаштар ачып атат да аны. Ушундай бир толкунду кандай баа берет элеңер? Көп ачылды, иштеп келе жатат, байкап жүрөсүздөр. Негизи эле азыркы көп фирмалар ачылып эле башын көп ачылып кетти, бирок ошол менен катар азыркы тенденцияны карап отурсам, ошол эле фирмалар кайрадан эле жабылып кетип атат. Анткени бул туризм тармагына көбүрөөк ошол ачып атканда инвестиция кылыш керек, салыш керек, анан кийинчерээк пайда болот акча. Акча түшөт ошондо. Эмне себептен жабылып жатат дейсиз? Алда жаш ишкерлер мисалы тажрыйбасы жетпей жатабы же мамлекет жактан колдоо жокпу? Эмне мисал болушу мүмкүн? Эми мамлекеттик жактан колдоо болгондо кандай колдоо керек? Эми эгерде өзү эле аракет кылып туристтерди тартам десе, ошондо гана алып келет да. Эметип фирмасы жабылбай калат деп ойлойм. Анан жабылып аткандардын себеби бул мисалы үчүн ал жагынан көп деле мындай ачылып кайра жабылып аткан бул эле көрүнүш деп ойлойм, мыйзам ченемдүү эле. Негизи бизнесте ал мыйзам ченемдүү көрүнүш. Мыйзам ченемдүү көрүнүш. Биздин акыркы суроолордун бири жалпы Орто Азиянын жана биздин мамлекеттин потенциалын өстүрө турган туризмди негизги экономиканын бир бөлүгү катары көргөн, эгер ошону биз көрсөк, элестетсек, кандай кадамдарга барыш керек? Эмнени өзгөртүш керек? Эмне жаңы нерсе кандай керек? Бул бизге жаңы нерсе, ачык, биздин мамлекет ачык болуш керек, туристтер кабыл ала турган. Андан тышкары деле ушул укук коргоо органдары билим сапатын жогорулатыш керек, көп тилдерди билиш керек. Чет тилдерди билиш керек дейсиз. Чет тилдерди билиш керек. Андан тышкары биз өзүбүздүн инфраструктурабызды оңдошубуз керек. Качан гана биз инфраструктурабызды оңдосок, ошондо гана туристтердин саны көбөйүп, ушул жакты мамлекетте инфраструктурасы бар экен. Анан кирип келе жатканда эле жанагы таможня жагы, таможнябызды өзүбүздүнүкүн дагы мындай билим сапаттарын ошол жакта иштеп жаткандардын көтөрүшүбүз керек. Ошондо чек ара бажын айтып атасыз. Чек араны айтып атабыз, өткөрүү пункттарын, негизи өткөрүү пункттарын айтып атабыз. Ошол жактын инфраструктурасын оңдош керек. Анан өкмөт тарабынан ошол ишкерлер менен туризм тармагында иштеп жаткан ишкерлер менен биргеликте бир чогулуштарды көп өткөзө турган болсо, ошондо гана мындай туризм тармагы анан көп мындай чоң кадамдарга барбай жатат да биздики. Анан чоң кадамдарга барса, ошондо гана мисалы үчүн дүйнөлүк көчмөлөр оюну биздин мамлекет өткөздү. Эгерде ошондой эле бир чоң проектлерге ишке ашыра турган болсок, туристтерди көп алып келебиз. Анан биздин базаларыбызды, негизи эс алуучу жайларыбыздын негизи барганда эле өзүбүз кыргыздар эле негизи барып эс алайын десең, мындай көп эле мындай шарты жок азыр. Шарттар деле бар, бирок мындай байкалып жеткиликтүү деңгээлде эмес. Башка мамлекеттин тажрыйбасын алып, анан ошондо гана мындай алдыга. Кайсы мамлекеттердин тажрыйбасын байкашыбыз керек дейсиз? Азыр кыргыздар мисалы үчүн Ташкентке баратат, Алматыга баратат. Ал жактын инфраструктурасы жакшы, туристтерди кабыл ала турган шарты бар. Алардын мисалы үчүн Көктөбө деген жери бар. Ал жерде карап отурсаң, анан зоопарк шаардын ичинде элдер барып эс алып келет. Мисалы үчүн биз Бишкек шаарында бар экен, барсаң 500 сом турат. Алматынын зоопаркына барсаң
150 сом турат зоопарк. Баа саясатында. Андан тышкары эле Европага деле бардык, ал жактан деле көрдүк. Баа саясаты биздики аябай эле жогору. Эгерде мындай төмөнүрөөк кылса, ошондо гана мындай өзүбүз эле кыргызстандыктар барып эс алып келе тургандай шарт түзсө, ошондо туристтерибиз көп болот. Алыскын мамлекеттерден мисал катары кайсы мамлекеттерди өзүңөр үлгү катары аласыңар, айтып кетсек, туризм тармагында? Негизи туризм тармагында башка бүт эле мамлекеттерди негизи бир мамлекет тандап эле коелу. Бардык эле мамлекеттер азыр туризм тармагына мындай салымдарын кошуп, туристтин баары агымы көбөйүп атат да, сандан санга. Египеттики мисалы үчүн азыркы карап отурсак, Египетке бара тургандардын саны көбөйдү да. Египетте өзүңөр билесиз, революция болуп өткөн. Бизде де революция болду, ошол эле тенденция, ошо менен келатат. Бирок саны акырын менен өсүп баратат. Бирок резкий темп менен Египет азыр өзүнүн мындай рекламный роликтерин жүргүзүп атат. Бааны дагы төмөндөткөн окшойт. Бааны дагы төмөндөтүштү. Рекламный роликтер бизде страновой мындай бренд өзүнүн Кыргызстандыкы жок. Рекламный роликтер көп кетсе, ошондо мындай жүрүш болобу деп эле ойлойт элем да. Ошондо пикириңизче ошол жарнамалык ар кандай видео роликтер чет тилде болуп жайгашып, ар кайсы эл аралык сайттарда, атайын бир туристтер кире турган сайттарда ошол бир жолу деп атасызбы ошондо? Бирден бир жолу бул социалдык сеттерде байкап отурсак, туризм жагында Кыргызстандыкы мындай төмөн эле жок десе, кирсек туризм тармагында эчтеке жок. Социалдык сеттердин Instagram, Facebook, Одноклассники, Twitter ал жакты карасак, мындай министерство тарабынан иш жүргүзүлбөй келатат да. Ошол жагына бир реклама, ошол айтып аткан реклама роликтерди улам киргизип, улам чыгарып, англис тилинде, башка тилдерде, немис тилдеринде чыгарып улам чыгарып турса, ошондо гана биз туристтерди тарта алабыз. Ошол эле мындай пример алып, жанагыл жеке туристтик фирмалардан эле пример алып, мисалы үчүн жеке туристтик фирмалар деле англис тилинде видео роликтер тартып, туристтерди тартып келип атат. Биздин мамлекет эгерде англис тилинде улам видеолор тартып, биздин кооз тоолорубузду деп атабыз сөз менен, ошону эле видеого тартып, улам чыгарып турса, ошондо туристтер айтат, мына Кыргызстанда ушундай кооз мамлекет бар турбайбы, биз деле келип барып эс алып келели депчи. Дагы визасыз режим болуп аткандан кийин бияка эгер уча турган, келип коно турган шарты болсо, менимче бир чоң бир агым келмек, туристтик. Агым келмек. Ошо ачык саясат, часма саясаты, биздин визалык режим. Акыркы сурообуз, негизи бизнес тармагында жаңы кадам таштап, жаш ишкер катары жаңы фирманы түтөп жатасыздар. Анан бир кеңеш айтканда биздин көрөрмандарга, жаштарга мындай 3 сөз менен айтканда кандай кеңеш айтат элеңер? Бизнес менен алектенгенде. Бул талыкпаган эмгек, чуркаш керек. Анан өзүң иштей турган нерсеңди өзүң көзүң менен алдын ала билишиң керек. Чоң рахмат келип бергениңиз бизге. Абдан кызыктуу маек болду. Сиздерге ийгилик каалайм. Рахмат. Биздин келечекте фирмалар көбөйүп, туризм тармагында экономиканын бир чоң бир көрсөткүчү пайда алып келе турган тармак болот деп ишенем. Бизде дагы чоң долбоорлор болот деп сиздерге да каалап кетмекчимин. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, Сиздерге да бизди чакырып ушул түз эфирге оюңуз менен бөлүшкөнүңүздөргө абдан ыраазымын. Сиздердин ишиңиздерге дагы ийгилик, чоң жетишкендиктерге жетишиңиздер. Чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, бул чыгарылышты YouTube баракчасы, биздин баракчабызда жана Facebook Next TV баракчабызда көрө аласыздар. Биздин чыгарылыштарга комментарий калтырып, өз пикириңерди жазып туруңуздар. Чоң рахмат, көрүшкөнчө.